Assalamu alaikum, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Десол иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Оштон, Ош шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан, тактап айтканда Нариман айылына сатыла турган даяр болгон 4 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп, түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, биринчиден мен сиздерге мына ушул сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үйгө келүү жолун тактап айтканда адресин түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен мына ушул Нариман айылында турам. Бул жака кантип келем десеңиздер, эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Нариман айылына киресиздер дагы түз бул жака карап кирип келе бересиздер. Бул жер болсо Нариман айылынын центри болуп калат. Ушул жерде Нариман айылынын центри деп атап коюшат. Ал эми ушул эле жолдун оң тарабында Нариман айылынын өзүнүн мектеби бар. Бул жакта ушул мектепти болжолдоп келе бересиздер. Жанагы сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үй болсо, мына ушул мектептин бет маңдайында эле жайгашкан, мына ушул көчөдө жайгашкан. Бул көчөнүн аты болсо Алимов көчөсү. Андыктан сиздер мына ушул Алимов көчөсүнө түшөсүздөр дагы, ичкериге түз кирип барсаңыздар, ушул эле Алимов көчөсүнүн жолдун сол тарабында 34-чү дайректе жер үй жайгашкан. Ошол жер үйдүн алдына бара бериңиздер. Ошол жактан сиздерге толук маалымат беребиз. Ал эми ушул эле главный центр жол менен сиздер түз кете турган болсоңуздар, аэропорт тарапка карап бет аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан мына ушул Алимов көчөсүнө киресиздер дагы, ичкериге бир 200-300 метр түз кирип келгениңиздерде ушул эле жолдун сол тарабында сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үй жайгашкан экен. Бул жакта номери дагы сатылат деп дагы жазылып турат. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үйдү тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып беребиз. Ушул үйдүн ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Ден иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Аллага шүкүр. Сатыкка койдуңуздар үйдү? Иншалла. Жакшы. Бул көчөңүздөр асфальт экен да? Асфальт болгон, жакында болду. Теп-тегиз экен, а? Ооба. Жакшы. Сонун болуп турат. 4 бөлмөлүү жер үй экен. Жери канча сотук? Жери 5 сотук. Жери 5 сотук, ha? Жакшы. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичине кире берели. Бул жакта көрүп атасыздар, баратасы коюлган, үйдүн 4 тарабы тең мына ушундай пескоблок менен тосулуп, чек аралар такталган. Арыгы дагы бар экен. Суу агат, а? Ооба, постоянно суу турат арыгы. Үйдүн алдында стяжка кылып коюптур. Жакшы, жүрүңүздөр. Жерин канча сотук дедиңиз? 5 сотук ака. Жери 5 сотук, ha? Жакшы. Мынакей достор, киргениңиздерде эле оң тарап кандай болуп калат ака? Навеспи? Навес. Гараж сыяктуу эмиштетсе боло берет. Машинаны токтотуп койсо, жакшы. Өтө сонун. Навес сыяктуу же болбосо гараж сыяктуу дагы колдонсо болот экен. Бул үйүңүз салынгандан канча болду ака? Канчадан бери жашайсыз? Бул үйгө салынганга бир 30 жыл, 40 жыл болуп калды. Болжол менен бир 30 жыл экен, а? 30 жыл ошондой. Жакшы. Бычыркыч менен тургузулганбы? Жок, камгыш менен. Камгыш менен тургузулган. Узун турасы канча болуп калат? Болжол менен. 10га 8 микен ошондой болуш керек. 10го 8, а? Ооба. Жакшы. Турасы 12ге 8 болуш керек. Турасы 8 экен, узуну болсо 12. 12ге 8 экен. Крышасы болсо шипыр менен жабылган, суу түкчөлөрү бүт барды коюлган, орнотулган, камкыш менен тургузулган экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Үйдүн алды стяжка экен. Жакшы. Кандай условиялар бар ака бул үйүңүздө? Айта кетсеңиз. Жашаш үчүн бардык условиясы бар иншалла. Суу, свет, газ бар. Септик Бар, бардыгы бар. Өтө сонун. Эң негизгиси үйүңүздүн асты стяжка экен. Жакшы. Бул жакта жүзүм да эксе болот экен да? Ооба, жүзүмдери бар. Даярдалган экен атайын бүт бардыгы. Бул жагы огород болуп калат. Кранты да бар экен. Суунун напорун көргөзүп коелу, а? Ачып көрсөтүп коелу. Көбүнө кызык токтобойт. Охо. Токтобойт экен, а? Жок. Жакшы. Токтобойт вообще. Биринчи ушул 4 бөлмөлүү жер үйүңүздү көргөзүп берели көрүүчүлөргө. Андан чыгып огородуңузду көргөзөбүз. Бул жагы бир сырткы тапчан экен, а? Кухня. Ушундай сыяктуу. Эс алып олтурса болот экен, чай ичип. Жакшы. Өтө сонун. Бул жака киргениңиздерде эле өзүңүздөр көрүп атасыздар, коридор болуп калат. Азыркы учурда именно биз тарткан келгенде свет өчүп калыптыр. Кийин өзүңүздөр дагы толук маалымат алыш үчүн келип көрүп, үйдүн ээси менен сүйлөшөсүздөр. Бул үйүңүз асты жыгач экен да? Жыгач, болму жыгач. Жылуу болот экен, а? Иншалла. Киргенде эле бул жагы кухня деп койсок болот экен, а? Тапчаны менен. Бул жакта тапчаны менен экен, ушул жерде эс алып, чай ичип, бул жакта телевизору дагы бар экен, көрүп олтурсаңыздар болот. Айнек терезелери пластик экен, а? Өтө сонун. Бул жагында печкасы дагы бар экен, үйүңүздөрдү жылытып, тамагыңыздарды кылганы болот. Газ дагы кирген. Эки жол менен ысытылат экен да? Ооба.
Gaz Gaz менен менен. плюс от жагып дагы. Ооба. Жакшы. Дубалдар обой экен. Өтө сонун. Эшиктерин дагы көрүп атасыздар, пластик эшик. Бул жагы спальня болуп калат экен, Ооба. Өтө сонун. Спальня дагы көрүп атасыздар, жол тарапты карап турат экен, көчө тарапты. Үйүңүз документи кимдин атында экен? Атамдын атында. Документинен проблема жок, Проблемасы жок, эч кандай проблема жок. Бул жак душ экен да? Душ болгон, ооба. Мынакей достор, шаардагыдай, домдогудай условия экен. Ванна бар экен, аристону бар экен, бул жакта стиралкасы коюлган экен. Жакшы, өтө сонун. Шаардагыдай экен. Условияларын уктуңуздар. Суу, свет, газ, септик, бүт бардыгы бар экен. Жакшы, өтө сонун. Мынакей достор, биз сиздерге азыр 2 бөлмөсүн көргөзүп бердик. Бул жак болсо 3-чү бөлмөсү зал, конок бөлмөсү, Ооба, конок бөлмөсү. Жакшы, өтө сонун. Эң негизгиси 4 бөлмөлүү жер үй. Кам кыш менен тургузулган, шипир менен жабылган, асты болсо жыгач, пол экен. Айнек терезелери пластик. Ака, бул жакта эми мындай ушундай шкафтар турат, спальнялар турат. Булар кандай болот? Калабы кетеби? Не кыласыз? Энди келишебиз. Калсын десе, калган адамды калтырып беребиз. Көрөбүз, кандай кааласа, ушундай кылып беребиз. Өзүңүздөр сүйлөшүп алат экенсиздер, Ооба. Жакшы, өтө сонун. Бул жак болсо 4-чү бөлмөсү веранда дедиңиз, типа? Ооба. Мындай көргөзүп коелу. Ооба. Негизи кенен эле экен, Ооба. Жакшы. Жарык болуп, сонун болуп көрүнүп турат. Анан ага бул жакта көрүүчүлөр сизге чалышы мүмкүн да, вариант жолдору барбы деп. Вариант жолдору эми нак акча болсо бизге дагы жакшы болот эле. Бирок вариант жолдорунда бир сүйлөшүп көрө бересиздер, Буну телефон ачып көрөбүз. Ала турган адам болсо караштырабыз. Жакшы. Бул үйүңүздүн арты кандай болуп калат? Бош орундук бар окшойт, Ооба, бу жерде ham подвал бар, подвал бар. Канча бөлмө? 1 бөлмө чоң подвал. Баанда эми компот, варенье кылып койсо, салып берет, бирдекелерди койсо болот экен, жакшы. Негизи подвал дагы керек. Ооба. Өтө сонун. Үйдүн салынганына 30 жыл болуптур да? Ошондой 30 жылдан болуп өтүп калган ушундай кичине. 4 тарабы тосулган, 4 тарабында тең коңшулары жашайт экен. Ооба. Бул үйдүн алдында нелерди эккенсиз экен? Өрүк бар, Курма бар, бехи, алма, анар бар жок бар. Небелердин баардыгы бар. Дыйканчылык да кылса боло берет экен, Кылса боло берет, огород кылса боло берет алдына. Жакшы, өтө сонун. Бул жак болсо жери 5 сот болгон менен кенен экен, Ооба. Мынакей достор. Бул жак болсо малкана деп койсок болот экен, Ошондой кылып иштетсе болот, ооба. Бул жакта сырткы ажатканасы бар экен, отунканасы бар экен. Бул жакта тандыр, бул жер болсо тооккана, бул жакта эле жем салынат экен. Бул эми типа навес сыяктуу мал багып, тоок баксаңыздар дагы болот экен. Жакшы. Септигиңиз кайсыл жерде экен? Септик жерден чыгып кете берет эмесичи. Кете береби? Ооба, эмеси бар. Болду. Гранттын сулары ушо кайнал деп коет, чыгып кетет да. Ушул жактан чыгып кетет экен. Катта аракка түшүп кетет, о аэропорт жакка. Болду. Жакшы, өтө сонун. Бул жакта шабдалылар дагы бар экен, Бар, мере берет бардыгы. Мөмө берет, Ооба. Жакшы. Бул үйдү сатып алдырган болсоңуздар, мына ушундай көчөттөрү, жүзүмдөрү бүт бардыгы сиздерге тиешелүү болот экен. Жакшы. Бул жагында малканасын дагы көргөзүп бердик. Мал багып, тоок баксаңыздар дагы болот экен. Эми баасын айтың, ака, баасын канча деп атасыз? Баасын эми 70 деп атабыз иншалла. $70,000. Ооба. Кеми болобу анан? Буялны алып алам деген адам менен сүйлөшөбүз иншалла. Жакшы. Жашайм деген адам менен келишип беребиз иншалла. Жакшы эле жүрүп бересиз, мындай Иншалла, кылганда. Жакшы, өтө сонун. Мектеп, бала бакча, мечит, больница проблемалары кандай болуп атат, ака? Бар жок, жакын. Ошо центрден түшкөндө эле. Пешком эле бара берет, Пешком эле барса боло берет, ооба. Сиздин үйүңүз өзү центрге жакын экен да? Ооба. Бир 300 метр экен, Аэропортко ham пешком барса боло берет. Аэропортко ham жакын биздин. Аэропортко ham пешкомбу? Ооба. Жакшы. Дагы бир суроо берейин, ака, бул жакта көрүүчүлөрдүн 90% комментарийге жазат. Сонун үй экен, бардык шарты бар экен, центрге жакын экен, неге сатып атат экен деп жазат да? Ушу башка алмаштырыш керек болуп атат үй. Чоңураак үй алайын деп атасызбы? Жакшы.
Ошол себептен, а? Ошол себептен. Башка себеп жок иншалла. Колун кошуналар бардыгы жакшы иншалла. Кошуналар да жакшы, а? Бардыгы жакшы. Өзү чыгып 40 жылдан бери şu жерде жашайм, бары сеңге менге барган эмеспиз. Кошуналарым бардыгы жакшы адамдар иншалла. Жакшы анда. Басы 70 экен. Болуп тура экен, онда ийгилик жакшыртып алыңыздар, а? Иншалла. Мынакей достор, биз сиздерге Наримандан сатыла турган 4 бөлмөлүү бардык шарты бар жер үйдү тартып көргөзүп, түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Кимиңиздерге ушул сатыла турган жер үй жаккан болсо, бул жерге үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем, өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, ушул үйгө дагы келип көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Көрдүңүздөр, бардык шарттары бар экен, көргөздүк, видео обзор кылып бердик. Колдон чарбаңыздар. Аны эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.